Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагынын 6-классынын материалында берилген адам организминин мүмкүнчүлүктөрү деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабактын максаты адамды адам кылган эмне экенин түшүндүрөт экенбиз. Адам организминин мүмкүнчүлүктөрүн сыпаттайт экенбиз. Адамдын эң негизги баалуулугу бул ден соолук экенин түшүнөт экенбиз. Зыяндуу адаттар жана анын кесепеттери боюнча маалымат алып, андан алыс болууга калыптанат экенбиз. Ден соолук жана узак жашоо. Ден соолук бул адам баласынын жашоосунун эң негизги шарттарынын бири. Кыргыз эли биринчи байлык ден соолук деп бекеринен айтпайт. Адамдын ден соолугу биологиялык жана социалдык факторлор менен белгиленет. Дени сак адам түшүнүк адамдын ден соолугунун чыңдыгын аныктайт. Ден соолуктун абалына географиялык чөйрө да таасир этет. Мисалы, түздүктө жашаган дени сак киши бийик тоолуу жерге барганда башы ооруп, өзүн начар сезет. Адамдын ден соолугуна алардын эмгегинин мүнөзү, эмгек жана жашоо шарты, тамактануусу таасир этет. Ден соолукту чыңдоодо спорт менен дене тарбиянын ролу да чоң. Ошондуктан ар бир адамдын ар дайым кыймылда болуп туруусу зарыл. Спорттук оюндарды ойноо ден соолукка пайдалуу экендигин силер билесиңер. Адамдын ден соолугун сактоодо айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүштө коопсуздук техникасын сактоо, калктын маданиятын жогорулатуу, үй-бүлөдө жана иште ыңгайлуу шарттарды түзүү маанилүү ролду ойнойт. Узак жашоо кишинин узак өмүр сүрүүсүн билдирген социалдык биологиялык көрүнүш. Айрым адамдардын 90-100 жаштан жогору жашаганын өзүбүз көрүп билип жүрөбүз. Көп жашаган адамдар менен баарлашкан учурда алардын тынч бактылуу жашаганын байкоого болот. Узак жашагандардын көбү өмүр бою таза абада, жаш кезинен улгайганга чейин кыймылда болуп, тынымсыз эмгектенгендер экендигин аныкталган. Ошондой эле алардын жашоо мүнөзү, эмгек материалдык абалы, тамактануу мүнөзү, жашоо шарты, медициналык жактан тейлөө сапаты сыяктуу жагымдуу шарттар чоң роль ойнойт. Жашоо жана ден соолук адамдын эң негизги баалуулуктарынын бири. Биз өзүбүздүн жашообузга жоопкерчилик менен мамиле кылуубуз керек. Зыяндуу адаттар жана анын кесепеттери. Зыяндуу адат адамдын көздөгөн максатына жетүүсүнө тоскоол кылат. Анын ден соолугуна олуттуу зыян алып келет. Зыяндуу адаттарга чылым чегүү, баңгилик, аракечтик, алдамчылык, уурулук, калп айтуу, кумар ойноо жана компьютердик оюндар сыяктуу бир топ адаттар кирет. Өспүрүм куракта адам ден соолуктун баркын билбейт. Өспүрүмдөр кандай жол менен болсо да коомдо болуп жаткан нерсени жасап көрүүгө умтулушат. Көбүнчө өспүрүмдөр чоңдорду туурашат. Алгач кызыгуу катары насыбай тартып чылым чегишет. Чылым чегүү жүрөк кан тамыр системасынын, дем алуу жана тамак сиңирүү органдарынын иштешин бузат. Чылым чеккендер инфекциялык ооруларга тез кабылат. Айрыкча чылым чегилген үйдө
балдардын болушу коркунучтуу. Чылым чегүү акырындык менен баңгизатына жетет. Баңгизаттын кайсы түрү болбосун, аны колдонгон адамдын акыл эси, эске тутуусу, кабыл алуусу начарлайт. Ден соолугу бузулат. Баңгизаттын эң эле зыяндуусу бул спайс болуп саналат. Анын колдонгон адамдын айрымдары бийиктиктен учууну каалашат да, көп кабаттуу имараттардан же болбосо жолдогу тез ылдамдыкта бараткан машиналарга боюн ташташат. Спайсты өлчөмүнөн көп колдонуп алган адам өлүмгө дуушар болушу толук ыктымал. Зыяндуу адаттар адамдардын ден соолугуна чоң зыян келтиргендиктен, көп өлкөлөрдө ага каршы күрөшүү боюнча атайын чаралар көрүлүүдө. Адаттардан арылуу абдан эле кыйын. Бирок узак өмүр сүрүп, ден соолукту ойлогонубузда, алардан сөзсүз арылууга аракеттенебиз. Окумуштуулар таттууну жана газдалган тамак-ашты көп колдонгондор эрте өлүмгө себеп болуп жаткандыгын изилдеп чыгышты. Биздин жашообузду кыскарткан төмөнкү 5 зыян адатты сизге сунуш кылабыз. Газдалган суусундуктар жана кайра иштелип чыккан тамак-аштар. 34 жыл бою 118 миң адамдын катышуусу менен жүргүзүлгөн изилдөө боюнча кола сыяктуу газдалган суусундуктар жүрөк оорусуна себеп болуп, эрте өлүмгө алып келери аныкталды. Жашоону узарткан бул мөмө жемиштер, жашылча жемиштер болуп саналат. Тамеки чегүү ден соолукка абдан зыян. Ал диабет, боор жана өнөкөткө айланган бронхит оорулардын башкы душманы. Кыймылсыздык. Көп убакытка чейин кыймылсыз бир орунда отура берүү ден соолукка зыян. Ордубуздан туруп бир аз болсо дагы көнүгүү жасап коюу мээнин иштөөсүн жакшыртат. Башкача айтканда, көнүгүү жасоо мээнин иштөөсүн жакшыртып кубат берет. Абдан арык жана абдан семиз болуу. Изилдөөлөр боюнча абдан арык жана абдан семиз адамдар эрте өлүмгө себеп болот. Ал үчүн адистер биздин салмагыбыз боюбузга жараша болгон жакшы экендигин эскертет. Ашыкча алкогол колдонуу. Мында да адистердин изилдөөлөрү боюнча аптасына аялдар алкоголдук ичимдикти 8 стакандан ашыкча колдонсо, эркектер 15 стакандан ашыкча колдоно турган болсо, эрте өлүм рискине учурайт.